мыйзамсыз пайдалануу 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Чекит медианы биз качан каттаганбыз? Юстиция министрлигинин базасынан сиздер деле көрсөңүздөр болот. Юстиция министрлиги бир эле аталыш менен 2 медианы каттабайт. Чекит деп дүкөн ачып алсаңыздар болот, чекит деп чачтар чачып алса болот, такси кызматын көрсөтөт. Көп киши айтып атат да, силердики мына англисче болуп атат, бул болсо кыргызча болуп атат депчи. Ошол 4 критерий менен тең мынакей чекит медиа коомдук фондунун арызы жүйөлүү, негиздүү деп Кыргыз патент ушундай корутунду экспертизанын корутундусун чыгарып атат. Медианын аталышы чекит деген сөз да. Мисалы Азаттык медиа, Кактус медиа деген сыяктуу элечи. Кара ниет атаандаштыкка жол берилбейт деген мыйзам бар экен. Окшоштугу 100% деп мынакей экспертиза корутунду чыгарып атат. 2 жыйынга тең Имаров өзү келген жок. Мыйзам бузганын тастыктап прекратить использование обозначения чекит в деятельности YouTube канала. Карымшаков өзүнүн материалдарына Кактус медиа деп жазып алса. Кандай болот? Сиздер плагиат деп Google'дан издесеңиздер, бул интеллектуалдык шылондук, интеллектуалдык урлук деп дагы аталып калат.